Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле биз жашы өтүп улгайып калган Барп аттуу аял киши менен таанышабыз. Анын күйөөсү оорудан улам көз жумганына бир канча жылдын жүзү болуп калды. Күйөөсү экөө түшкөн сүрөттү карап бир аз эстеп жылмайып койгондон кийин жылуу кийимдерин жана керектүү буюмдарын алып сыртка чыгат. Сыртта кычыраган кыш болуп, биз Барптын ушундай тынч аймактарга келип эс алып жүргөнүн да түшүнөбүз. Сыягы мурун жолдошу менен көбүнчө ушул аймактарда убакыт өткөрүшкөндөй. Бүгүн балык кармоону чечкен Барп унаасын оталдырат да ошол жактан жылып кетет. Күйүүчү майды толтуруп алган соң чоң трасса менен дагы бир топ жол жүрүп, акыры кичинекей жол менен дагы бир топ жол жүрүп барат. Аяздуу кышта акырындан кар себелеп, карылыктанбы же эмнеден айтор, Барп картадан карап келе жаткан көлүн таба албай калат. Анда ал ошол жол менен аягына чейин барып көрүүнү чечип, жүрүп отуруп акыры жолдун аягы бир үйгө алып келди. Унаадан түшүп ары жакта отун жарып тиричилик кылып жаткан адамды көздөй басып, ал адам болсо Барпты көргөндө дароо чочуп кетти. Анда Барп ал адамдан кечирим сурап, ушул жактагы көлдү издеп жүргөнүн айтып, жардам сураса ал адам көлдүн кайсы жакта экендигин көрсөтөт. Барп болсо ошол жердеги канды көрүп, сизде баардыгы жакшы элеби деп сураса, бир кызыктай болгон адам Барпка бул эликтин каны деп коет. Артка кайрылган Барп ошол адам көрсөткөн багытта жүрүп отуруп, бир аз жүргөндөн кийин чындап эле үстү толугу менен тоңгон көлгө туш келди. Ошондо ал жолдошу менен бирге өткөргөн жаштыктагы күндөрүн эстей баштайт. Качандыр бир кездерде алар бул аймакка балык кармоо үчүн келип эле жүрүшүптүр. Жолдошу ага музду кантип чагып, кантип муз алдындагы балыктарды кармоо керек экендигин үйрөткөнүн да эстейт. Мемиреген тынчтыкта өткөндү эстеп жалгыз отурган Барп бир кезде кандайдыр бир адамдардын үндөрү чыга баштагандыктан жээкти көздөй чуркайт. Адамдын кыйкырган үнү жана куралдын атылган үндөрү барган сайын катуулап болуп жатты. Барп унаасынын жанына жетип эле жашынып, карап турса токойдун арасынан бир кыз чуркап чыгат. Артынан болсо бир адам куралын аткылап кубалап келе жатты. Бир кезде колдору артка кайрылып, байланган кыз жыгылып түшүп, кууп келген адам болсо аны кайрадан артка алып жөнөйт. Барп ал адамдын жанагы үйдө жашаган бир кызыктай адам экенин дароо таанып, шаардан алыс болгон бул аймакта байланыштагы анча кармабагандыктан бир айласын таап жанагы туткун кызга жардам беришим керек деген ойго келет. Унаасын көлдүн үстү менен айдап барып, муз үстүндөгү шаймандарын жүктөйт да кайра келген жагына кайтат. Өкүнүчтүүсү ал жана шаймандарын чана менен сүйрөп келгендиктен муз үстүнө түшкөн унаасы кайра жогору жака чыга албай калды. Полицияга чалайын десе байланыш кармабай, же унаасын жогору чыгара албай калган Барп жөө жалактап жанагы үйгө жетип барат да аңдып баштайт. Бир кезде жанагы адам үйдөн чыгып унаасына отуруп кайдадыр жөнөп кеткенде, Барп чуркап барып үйдүн ичине киргенге аракет кыла баштайт. Үйдү айланып жүрүп жертөлөнүн терезесинен карап, жертөлөдө жанагы кыздын байланып турганын көрөт да, ал жакты ачайын дегенге болбой эле үйгө эки унаа келип токтойт. Барп жашынып калып унаадан болсо жанагы үйдүн ээси, анан да дагы бир куралчан аялдын түшкөнүн көрөт. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин баардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот. Мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Үйгө кирген аял менен эркек өздөрүнчө сүйлөшө башташып, көрсө булардын жубайлар экени да белгилүү болуп, бирок булар жанагы жаш кызды эмне үчүн туткундап алгандыгы азыр Барп үчүн белгисиз болуп турду. Ошондо ал жертөлөөнүн терезесинде кызга көрсөтүп, мен бул жактан кетпеймин, мен сага жардам берем деп жазып коет да андан ары качып жөнөйт. Ал кайрадан унаасына келет дагы унаасынын аркасындагы шаймандарын түшүрүп, бир нерсени ойлонуштура баштады. Бул учурда жанагы адамдын аялы сыртка чыгып, мурдунан кан кетип эле бир азга токтоп калат. Ошондо ал үйдүн капталында жаткан колгапты көрүп калып, бул жака бирөөнүн келгенин дароо түшүнүп калат да ошол жака басып барат. Ал жертөлөөнүн терезесиндеги жазууну да көрүп, үйгө кирип колгапты күйөөсүнө көрсөтүп эле ызы чуу чыгара баштады. Күйөөсү болсо аялына ооба жана бир кемпир келген болчу, бирок ал эч нерсени деле көргөн жок. Анын үстүнө анын колунан эмне келмегиле деп айтса, аялы күйөөсүн өтө катуу урушуп эле мынтыгын алып, аялынын унаасы менен ошол Барпты издеп жөнөшөт. Алар бат эле көлгө келип Барптын жайгашкан жерин табышат. Анткени Барп так көлдүн ортосунда кичинекей үйүн тургузуп, отту жагып түтүн булатып койгон эле. Акырындан барган экөө кичинекей үйдүн эшигин ачмакчы болушуп, бирок күйөөсү Барп даярдап койгон тузакка түшөт. Аялы сууга түшүп кеткен күйөөсүн араң дегенде куткарып чыгып, аларды болсо Барп токойдун арасынан дүрбүлөп карап жаткан. Албетте Барп карып калган аял болуп күчү жок болгону менен
Анын акылы амал көйлүгү тигилерди коркута баштады окшойт. Барп болсо үйгө жетип келип жертөлөгө кирип жанагы Сэм деген кыз менен сүйлөшүп, бирок аны кишенден бошото албай койгондуктан жогору жака чыгып сууну агызып, үйдөгү бардык кийимдерди жана ширеңкелердин бардыгын сууга чылап салат. Сыртка чыгып балканы алып жатса анын колунан күтүлбөгөн жерден келип ок тийип, дагы бир канча жолу ок атылып, бирок Барп эптеп унаанын аркасына жашынганга жетишет. Андан соң бул жерде калса аман калбасын билип, мылтык менен аткылап жатканына карабай эптеп токойго качып кирип кетет. Сууга түшүп тоңуп калган күйөөсүн алып келген аял үйдөгү от өчүп кийимдердин бардыгы сууга чыланып, ширеңкелер дагы суу болуп күйбөй калганын көрөт. Барп болсо унаасына жетип, жарадар болгон колун дарылаганга аракет кыла баштады. Көлдүн ортосуна барып жанагы адамдын унутуп калган тапанчасын табат. Үйдүн ээлери болсо унаага отуруп жылынганга аракет кылышып, андан кийин чала кургаган кийимдер менен күйөөсүн кийиндирет. Токойдун арасындагы Барп дүрбү салып аңдып турса, аялы күйөөсүн чананы сүйрөтүп көлдү көзөй жөнөтүп, өзү дагы туткун кызды унаага салып бир жака жөнөйт. Алар кетээрин менен Барп кайрадан үйгө кирип өзүнө керектүү нерселерди издеп, ошол жерден жарадар болгон колундагы окту чыгарып тигип алганга мүмкүн болот. Сыртка чыгып жанагы адамдын унаасынын терезесин талкалап, ичине кирип ал жактагы телефон менен кайра-кайра аракеттенип жатып, акыры полиция менен байланышканга мүмкүн болот да, шаардан канча алыстыкта экендигин, кайсыл жерде экендигин тактап айтып бергенге аракет кылат. Дал ошол учурда аны унаадан кимдир бирөө сүйрөп түштү. Көрсө жанагы үйдүн ээси келип калган болуп, Барп колундагы балка менен ал адамды бутка чаап салат. Бутунан кан кеткен адам ордунан тургучак деле. Барп ошол адамдын өзүнүн тапанчасы менен өзүн бутага алат. Анда ал адам мени өлтүрө көрбө деп жалына баштап, менин аялым бир аз оорулуу, анын ички органдары гана ооруп тим болбостон акыл эсинен да айный баштаган. Мен деле эч кимге жамандык каалабайм. Өзүм деле эмне кыларымды билбей калдым. Анан да бул шакек сеники болсо керек. Мен аны жанагы жерден таап алдым десе, Барп күйөөсү белек кылган шакекти дароо өзүнө алат. Ага ишенген Барп ал адамды унаасы менен кошо кое берип, ал адам болсо Барпка жанагы тапанчанын окторун таштап кетет. Сыягы ал деле аялынан коркуп кутула албай жүргөн сыяктуу. Качып кетейин дегенбе Айтор кетип бара жатса алдынан аялы тосуп чыгып, аялы болсо мурдунан кан кетип жатканына карабай эле, сен мени сатып кетейин деп жаттың беле деп кыйкырып, мылтыгын күйөөсүнө такап коркута баштайт. Унаасына кайтып келген Барп өткөн жашоосундагы бактылуу көз ирмемдерди дагы бир канча иретестеп, андан соң унаасын артка көлдүн үстүнө түртүп салат да, күйүүчү май куйган жагын ачып чөпөрөктү салып, от коюп дароо эле өрттөп жиберди. Бир аз өтпөй эле унаасы жарылып асманга чоң түтүн чыгып, көрсө Барп мындай жол менен аны издеп келе жаткан полицияларга белги берүүнү көздөптүр. Анын ою ишке ашып, жолдо келе жаткан полиция унаасын көрүп, жолунан тосуп чыгат. Полициялар болсо коопсуздук үчүн деп Барптын тапанчасын алышып, унаага салышат дагы жанагы үйгө жетип барышат. Жетип барышса үйдүн алдында жанагы аялдын унаасы от алып турган болуп, бирок полициялар жакындап барганга чейин унаадан эч ким түшпөй коет. Что за дьявол? Качан гана алар унаанын эшигин ачканда гана үйдүн ары жагынан куралчан аял чыга келип, эки полицияны тең күтүлбөгөн жерден аткылап өлтүрөт. Андан соң унаада отурган Барпты дагы аткылай баштап, Барп болсо жанагы полициялар алып койгон тапанчаны издеп тапканга аракет кылып жатты. Бир кезде тапканга мүмкүн болуп унаадан эптеп чыгып, жыгылып калган жерден берки аялды бутка аткылай баштайт. Бактыга жараша анын бутун жаралап, ал аял мылтыгына жетпей жаткан кезде тапанчасынын огу түгөнүп калгандыктан Барп полициянын мылтыгына жүгүрөт. Бирок мылтыкты алганга жетишпей унаанын ичин караса, ал аял өзүнүн күйөөсүн эбак эле өлтүрүп койгон болот. Андан ары качканга алы келбей калган Барп үйдүн капталына жашынып, аны болсо оор буюмдар басып калып кармалып калат. Бир кезде Барп көзүн ачса, ал дагы Сэм деген кыздын жанында кишенделип туруптур. Экөө бир аз сүйлөшүп, андан соң Барп кайрадан аракетин кыла баштап, өзү байланып турган тирөөчтү тынымсыз тепкилеп жатып, акыры бошонуп алат да жертөлөдөн чыкканга жол издей баштайт. Чыгуучу жолду деле тез эле бузуп чыгып, бирок сыртта жанагы аял аны атайлап эле бошонуп чыгуусун күтүп тургандай. Ал ушул убакка чейин эмнени күтүп жүрдү белгисиз Айтор. Убакыт эми келди дегендей кылып эки туткунду көлдү көзөй алып жөнөдү. Көрсө мурун баягы чана сүйрөп кеткен күйөөсү көлдүн ортосуна алачыкты орнотуптур. Ичкериге киришкенде ал аял Барпка Сэмди үстөлгө жаткырып, жылбагыдай кылып таң деп буйрук берип, анан да өзү органдарды сактоочу аппаратты алып чыкканда, Барп эми гана бул аял Сэм деген кыздын ички органдарын алганы жатканын түшүнүп, кандайдыр бир жол менен органдарды шаарга алып барып өзүнө операция жасатмак экен. Барп ал аялдан жаш кызга тийбей эле коелу деп жалбарып суранып,
Бирок албетте куралдан коркуп бар айтканын жасап жатты. Бирок барып кызды таңып жатканда аны атайын бошонуп кеткидей кылып бошураак кылып таңып коет. Таңып бүтөрү менен ал аял барыпты атып салат да. Кыздын кийимдерин кесип андан соң ичин кесмекчи боло баштайт. Кыз болсо калтырап бакырайын десе үнү да чыкпай. Анын ичи кесилерине бир аз гана калганда, жарадар болсо да ордунан туруп келген барып мыкаачы аял менен кармаша баштады. Кармашып отуруп экөө алачыктан сыртка чыгып, алачыктын ичинде күйүп жаткан өрт болсо алачыкка жабышат. Барып баары бир жанагы мыкаачы аялдын алдында алсыз болуп, ал аял эми чындап барыпты өлтүрөйүн десе мылтыгы атылбай калды. Ошондо ал барыпты баягы күйөөсү түшүп кеткен сууга чөктүрмөкчү болуп сүйрөп жөнөп. Алачык болсо толугу менен өрттөнүп, бирок Семдин ал жактан бошонуп чыкканга мүмкүн болгонун көрөбүз. Мыкаачы аял Сем тарапты карап жалдырап калганда мүмкүнчүлүктөн пайдаланган барып колундагы кишенди ал аялдын бутуна оройт да өзү менен кошо сууга алып кирип кетет. Ошентип барып өз өмүрү менен коштошуп, жолдошунун элестерин эстеп анын артынан бараткандай, жөн кетпей жаш кызды сактап өзү менен кошо мыкаачы аялды дагы тереңдикке сүйрөп кетти. Ал эми жаш кыз Сем болсо муз үстүндө барптын сүрөтүн таап алып, ага ыраазы болуп андан ары дагы аяздуу сууктан өзүн куткарууга жөнөдү. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.